аталар жараткан Улуу Жеңишке 75 жыл. 9 май Жеңиш майрамы. Бул күнү кыргыз эли кары жашы дебей баары майрамдашат. 1941 жылы 22 июнь күнү немецтик фашисттер биздин өлкөгө кол салды. Анда биз Совет өлкөсү деген чоң мамлекеттин курамында болчубуз. Фашисттер көптөгөн шаарларыбызды, завод фабрикаларыбызды, шахталарыбызды басып алган. Ошол мезгилде советтик армия душмандарга каршы баатырдык менен күрөш жүргүздү. Бүткүл элибиз душманды жеңиш үчүн баардык күчтөрүн жумшады. Аталарыбыздын тайманбаган эрдиги бизге улуу жеңишти алып келди. Ал 1945 жылы 9 май күнү эле. Аалы Токонбаев, жашасын улуу жеңиш. Каректей жерин сактаган, касташкан жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эрлер актаган, жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Жектесе жеңбей койбогон, жеңилбес биздей эл кайда, кеңдиги чексиз асманда, биздин жер сендей жер кайда. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Танк алдына тайманбастан барышты, элдердин душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, элибизге жеңиш менен кайтышты. Каректе жерин сактаган, кашташкан, жоосун таптаган, элинин күткөн тилегин эсепсиз эллер актаган. Биз колумузга аталардан кечкелип, батыштан согуш отун кечпедик. Аталар көрөлө элек биз үчүн кала берди танк алдында көктөлүп. Faşistlerdi cengen kıl, bir edip diletti, celge bizi yedirdi. Karekte jerin saktagan, kaçarkan josun taptagan, elinin könteleyin esepsiz tagan, жашасын жеңген biz, gülдөсүн эркин жерибиz. Жок кайдаган талааларын эмес, чоң аталар алып келген жеңиш күн, чогоебуз бир күн, биз дагылардай таасиринен ошол улуу жеңишти. Түптүн тапкан элиме душман келип кол салды, бейбит жаккан элиме кандуу согуш башталды. Жектесе жаңды койбогон, жеңилбес биздин эр кайда, кеңдиги чексиз асманда, биздин жер сендей жер кайда. Жашасын жеңген элибиз, гүлдөсүн эркин жерибиз. Эч ким, эч нерсе, эч качан унутулбайт.